Көркөөнүн тукумдары. Автору Асанбек Кулманбетов. Экинчи китептен экинчи бөлүмү. Эртеден кечке үймө үй кыдырып сурамжылап чарчаган чубак келгенде кеч кирип калган. Койдун алды чубап, кору айланып келип алышкан. Арты улам чубалып келип жатат. Демейде Сыдык чогуу айдап келчү. Жүрөгү бир нерсени сезгенсип, аттан түшпөй эле койдун артына жөнөдү. Биртке бастырганда эле койдун артына жетти. Ага карабай камчыланып, өйдөлөнүп жүрүп отурду. Эч нерсе көрүнбөйт. Караңгы кирелекте койду сынап кирип коеюн, келип калар деген ойдо боло кайра жөнөдү. Койду чогултуп келип, сынап кийирди. Үйгө кирген кезде түн коюлуп, жылдыз жымыңдай баштаган. Үй муздак эле. От жагып кирди. Аңгача бир караан көрүнөр бекен деген ойдо сыртка чыгып, тоо тарапты карай берди. Кокту ылдый бастырып келаткан караанды көрүп, келатабы? Байкуш байкем. Дагы издеп жүрүп, түңүлүп келаткан тура. Талаада калган коюна кайыл болуп, тоо кыркалап кеткен го, деп коораган чубак караанды карап турду. Чукулдаганда, байке, коюң калыптыр да, дегиче каргылданган үнү менен Сыдык ментип жиберди. Айланайын чубак, бактыбыз бар турбайбы? Таап келатпайынбы Айжамалымды? Баа бедин, байке баа бедин. Жеңем аман бекендеги? Экөө карбаластап үйгө алып киришти. Мештин жанына калыңдап орун салып, жылуулап жаап жиберишти. Оозуна бир-эки тамчы суу тамчылатып жиберчи, деди Сыдык. Чубак мештин үстүнөн чыныга суу куюп алып, Сыдык Айжамалдын оозун капшыра кармабашты. Оозуна кичинеден суу тамчылаганда кадимкидей ирмеп жуткан Айжамал кыймылга келгенсиде. Айжамал табылыптыр. Көзүнө азгырык чоң энеси болуп көрүнгөн экен. Талаада тентип жүргөндө бүркүт көтөрүп кетиптир. Бүркүт уясына алып барып багып жатыптыр. Бакканым эмне? Өлтүрбөй адам баргыс өңкүргө алып барып коюптур. Анан издеп жүргөн Сыдык байкап калып, аркан менен уяга түшкөн дейт. Сыдык дагы аз жерден учуп эле жазаптыр. Сыдык барса, Айжамалдын дене бою бүркүттүн тырмагына тытылып, өзү эс болуп жаткан экен. Сыдык аркасына таңып алып араң чыгыптыр. Бу Айжамалдын ошондой элирме оорусу бар окшойт. Ошентип акылы айнып, элерип кеткен үчүн төркүнүн айтпай калган окшойт. Балким таптакыр эле мээсинен айнып, төркүнүн дагы унутуп калгандыр. Деги эмне деген аял? Деген чуулгандуу кепти укканда Касым жерге кирип кете жаздады. Өзүн өзү колго ала, айланайын Кудай, бу көркөө тирилип алып, кайра тоого кеткенби? Көрөйүнчү, антпесе элге ишеничим кетип шерменде боломбу? Деген ойдо баягы териси сыйрылган көркөөнүн өлүгүн көрүүгө жөнөдү. Баягы көркөөөнү сыйрып ыргыткан таштанды төгүлгөн чуңкурчага жакындаган сайын дене бою калчылдап чыкты. Көзүнө териси жок, канжалаган көркөө элестеп, биротоло дени муздап баратты. Бир-эки жолу айнып, кайта кете турган болду. Бирок анда санаасы тынбайт эле. Күндүз атайын басып келип, көрүүгө бети чыдабады. Анткени бирөө жарым көрүп калса, өлтүрдүм деп мактанган көркөөнүн денесин карап жүрөт. Өзүнө өзү ишенбей. Калпычы Касым жолбунитти кармап алып союп, анан көркөөнү кармап өлтүрдүм деп мактаныптыр, деген сөз тиеринен дагы коркту. Ошон үчүн эмне болсо да санаасын тындырып алыш керек эле. Дене бою чымырап, кара тер басып кеткенине карабай жүрүп отурду. Аягы чуңкурга жакындап барды дагы, бирөө бакырып чыга калса, качканга даярдангансып, улам тапандай басып баратты. Чуңкурдун кырына дагы жетти. Өзүн өзү колго ала, чөнтөгүн сыйпалап атып, ширеңкени алып чыкты. Корккондуку, шашкандыкыбы айтор карбаластап, ширеңкеси жанбай атып, бир убакта бирди жандырып алды. Улам ылдыйлата жарык кылып атып, баягы сыйрылган көркөөнүн денеси чирип жатканын көрдү. Өзүн башка бир кое жазады. Коккой, шерменде болот деген ушулбу? Чын эле, жолбунит беле? Эми элдин бетин кантип карайм я? Ушундай да болчу. Өлбөдүмбү? Айжамал болсо тигинтип табылып отурса. Бул эмне деген табышмак я? Эми эртең эле мени калпычы деп бетиме түкүрүшүп чыгат турбайбы? Жок,
Бул өлүктү жок кылыш керек. Жок дегенде ушул өлүк жок болуп калса, табышмак болуп калсын. Мен бөөдө калп чаатка конбойн, деп кобуранган Касым кайра үйүнө жөнөдү. Мүшүк алып келип, Көркөнүн денесин салып, алыс барып жоготуш керек деген гана сезимде эле. Эртеси Касым ээрчитип келип, баягы кошунасына көрсөттү. Сыйрып ыргыткан Көркөнүн ордун. Ал кошунасы дагы башкаларга айтты. Айтор чуулган түшүп эле жатып калды. Чындап эле, куулма желмогузго деги эмне деген бале болуп атат. Бир чети Касымдын айтканы туура болуп калабы? Көркөгө айланган катын келип көр казып жүргөн кезде Айжамал жоголуп атса, анын өлүгү жоголуп кеткен кезде Айжамал табылып отурса, кокуй деген күбүр-шыбыр сөздөр айыл ичинде дене дүркүрөткөн кошумча сөздөр менен кошо тарап кетти. Таң агарып калган кезде кичине жалгыз аяк кыя жолу бар Капчыгайга жетишти. Кыламык кар жаап, 1-2 күндөн бери эч каттаганы билинбейт. Уйгур ат үстүндө туруп, сырымга тетиги Капчыгайдын чыга беришиндеги ак мөңүнү көрсөттү. Бул кыя менен эшек жакшы басат. Анын үстүнө бул эшек бул жолду далай баскан. Камсанабай минип алып кете берсең болот. Ал эми Капчыгайдан чыксаң, тоонун этегине жетесиң. Сен өр таянган жолдо жеңилирээк чыгам десең, эшекти алдыга жолго салып коюп, өзүң чылбырың кармап, артына түшүп ал. Эми ашууну ашып кетишиң кыйын эле болот. Мынча чыгынып алыпсың. Амана сен жетип ал. Эптеп ашууну ашып алсаң, ары жакта түнү менен жол жүргөнүң жакшы. Антпесең, чыгарачыларга кабылсаң, кармап алышат. Кана, жөнө. Мен деген уйгур ак куланын тизгинин бура жөнөп берди. Оозуна эч сөз келбей, сырым аңкайып туруп калды. Жанатан уйгурду аябай караан кылып келаткан. Атүгүл уйгур ашууну ашырып ичүүдөй сезип алган. Бир Капчыгайды карап, бир кетип бараткан уйгурду карап, уйгур биротоло таштап баратканына көзү жетип, капшыты аңгырай түштү. Көздөрүнө жаш тегерене түштү. Баарысы аз келгенсип, ак куладан айрылганына эми чындап ишенип, бакырып алгысы келди. Өпкөсү көөп, соороткон бирөө болсо, өксөп ичүүдөй абалда турду. Качан гана уйгурдун карааны көрүнбөй калганда өзүнө келе түшкөнсүдө. Мен эмне? Кичине боло белем. Баарына кайыл болуп жөнөдүмбү? Бара берем. Ушунча жер келдим. Эми мындан ары жете албас болуп турмунбу? Тигине, тоодо эле жакын болуп турбайбы? Бүгүн түнгө чейин ашууну ашып алсам, деп кобурана эшигин камчылады. Өрөөндөгү малчылардын аялдары атайын учурашмакка келип атышты. Сыдыктыкына жанталашып сураган аялдарга Айжамал: "Сыдык уктуп атканынан ойготпоюнчу дебедимби? Анан жеңил эле жамына калып чыккам. Ай чакчайып тийип турган экен. Келме келтиргенде унутуп калыптырмын. Отура калгам. Аңгыча эле маңдайыма чоң энем турат. Бул жерге отурбай жүрү, бул жака" деп ээрчитип жөнөдү. Мен чоң энемди аябай сагынып калгансыйм. Улам кучактайын десем эле кучактатпайт. Ошентип отуруп, кантип алыстап кеткенимди билбейм. Талаада жүрөм. Калчылда үшүп чыгыпмын. Эки жагымды карай, кайсы жерде жүргөнүмдү түшүнө албай койдум. Бир убакта бир асканын түбүнө жетип калыптырмын. Жанды албас кылып, ыктоо жер издеп жаттым. Аңгыча Кудай бетин салбасын. Шуулдаган эле үн чыкты. Эки жагымды караңгыча эле арбайган тырмактары менен денеме жабыша түштү. Ошого удаа эле өйдө көтөрүп, учуп жөнөдү. Үңкүрүнө учуп конгон кезде гана бүркүт экенин түшүнүп, колум менен жаңсап, кыйкырып кирдим. Ошондо гана бошото калды. Ошол үңкүрдүн төр жагына өтүп алып, бүркүттү жаныма жолотпой аттым. Же сыртка баш багып, үн чыгарып кыйкырайын десем, бүркүт дагы ооз жагынан кетпей туруп алды. Анан Кудай жалгап, эптеп аракет кылып, оозго жеттим. Эс мас болуп жатып, 3 күн өтүп кеткенин деле сезбептирмин. Күндүз экенин билем. Кырда бир караан жүргөнүн көргөм. Анан үнүмдүн болушунча кыйкырып кирдим. Аңгыча дагы бүркүт жетип келгенде айласыз үңкүрдүн төрүнө өтө качтым. Көрсө, Сыдык ошол үнүмдү угуп, бүркүттү байкап калган тура. Ал дагы эптеп атып, мени алып чыгыптыр, деп атты. Атүгүл Сыдык кой союп, түлө өткөрүп жиберди. Айжамал ошентип калп айткан сайын чоң энесинин арбагынан кечирим сурачу. Бүгүн түнү да мештин жанына отуруп,
бүлбүлдөгөн чыракты тиктей кобуранып аткан. Аңгыча бүлбүлдөгөн чырактын шишесинен билинер билинбес чыккан түтүн менен кошо көгүш тарткан, созулган бир нерсе пайда болду. Ал улам узарып, чоңоюп отуруп, адам келбетине келди. Адам келбети Айжамалдын чоң энесине айланды. Агала чачтары денесине оролуп, билинер билинбес дал-далынан айрылган сыяктуу агыш чүпүрөктү жамынып алгансыйды. Айжамала дегенде чочуп кетти. Кетенчиктей түштү. Качан гана абада калкып турган сөлөкөт чоң энеси экенин тааныганда өзүнө келе түшкөнсүдө. Кечке чарчаган Сыдык уктап калган. Аны бир карап койду. Анан көбүрөнө учурашкандай баш ийкеп, үнсүз тиктеп калды. Аңгыча Айжамалдын чоң энесин сөлөкөтүнө жан киргенсип үн катты. Ай айланайын кызым-ай. Бул жашоодо куурап, күн кечирмей болдуң го. Ушу сенин куураганың мени тынч жаткырбас болду. Менин арманым сага кашкырга айланчу дубаны үйрөтүп койгонум. Мына, ошонун айынан эки дүйнөдө мен да жакшылык көрбөй калдым. Кантейин? Каныңда бар. Бөрүлүк мүнөз сени ушинтип корлоп атат. Өгүнкү качып чыкканыңды менин арбагым азгырды кылып койдуң. Аныңа макулмун. Ылайым эле сенин керегиңе жарасам экен. Бирок баары бир түтпөй атам. Бирок сен өзүң акылга келбесең болбой калды кызым. Адамча ойлонуп, адамча иш кылбасаң кыйын. Ушунчаңда болору болду дегендей. Өзүңдү адаммын деп сезчи. Каралдым. Дубаны унут. Мен энемин. Татынакай аял затмын. Бирөөнүн бүлөөсүмүн. Эми бактылуу болом деп өзүңө өзүң убада бер. Ошондо гана бактылуу болосуң. Ансыз сага жашоо мындан да кыйын болот. Менин тилимди ал, балам. Эгер менин арбагымды сыйласаң, тилимди алсаң, азыр эле убада бер. Бөрү тукумунан деген сезимди башыңан жогот. Макул де. Айжамал башын ийкегилей. Макул чоң эне. Айтканыңызды аткарайын. Мен адам баласымын. Аял затымын. Энемин. Эми эч качан башка нерсе ойлобойм. Убадам ушул, чоң эне. Сиздин арбагыңыздын тынчын алганым үчүн кечирим сурайм, чоң эне. Эми тынч жата бериңиз. Болгону адамдар мени тынч койсо гана болду, деп күбүрөндү Айжамал. Сенин мүнөзүң жумшарып, элге, адамдарга жугумдуу болсоң, эч бир адам сени жектебейт. Мага убада бергениң жакшы. Эми ошол убадаңан тайба. Каралдым. Балким чындап тынч жатармын. Мага жашыңды, буркураган ыйыңды, жулунган ачууңду көрсөтпө, деген чоң энесинин үнү абага сиңгендей. Чоң энесинин элеси да көздөн кайын болду. Жанатан Сыдык ойлонуп, Айжамалды карап жаткан. Көрөнгөнүн дагы уккан. Эми унчукпай ойлонуп отуруп калганда чочутуп албайын деп тамагын жасай, жаңы эле ойгонгон киши болду. Акырын башын көтөрүп минтти. Айжамал, эмне эле жатпай атасың? Жөн эле. Тиги деген бойдон Айжамал ордунан туруп, сырткы кийимин чечип кирди. Эмне, чоң энең дагы көрүндүбү? Деди Сыдык. Мен ойгонбосом, азыр дагы азгырып кетмек го дагы. Жок, ал мени азгырбайт. Эмнеге? Адам болом, аял болом деп эле убада берип аттың. Чоң энем мени азгырбайм деди. Ошон үчүн мен дагы акылдуу болуп, өзүмдү өзүм кармап жүрөм дегендей убада бердим. Сыдык бир саамга ойлонуп тиктеп калды. Кудай уруп, бул да ана жинди болуп бараткан го я. Кайдагы жок чоң энеси менен сүйлөшүп атса, анан калса убада берип атса. Бул эмне деген шумдук? Чын эле, мунун элермеси болуп, үйүнөн ушинтип качып кеткен го дейм. Анда эле бале дей бер. Менин дагы маңдайыма өткөн шор болот да. Ушундайда көз ачыктарга көрсөтүп, эмчи домчуларга дагы дуба окуттуруп көрүш керек го дейм. Ошондой кылыш керек деген ойлорго бериле түштү. Айткандай, 2 күндөн кийин жаагын сакал баскан, тегерек кызыл жүздүү 70-тердеги Курман молдо келди. Сыдык койдо жүргөн. Сыдыктын айтуусу боюнча сыр алдырбаган молдо үйгө кирип, сыпайыгерчилик кылган Айжамалдын сөзү менен төргө өттү. Аста көз жүгүртүп, Айжамалдын кыймыл аракетин байкап аткан. Аңгыча Айжамалдын көзүнө көзү чагылыша түшкөн. Курман молдо ордунан ыргып кете таштады. Оозунан келмеси түшүп кеткенсиде. Өргө араң баскан эшегин сырымды түркүн ойсана басып келатты. Өчүшкөнсүп жол арбайт. Бир убакта түшө калып,
эшикти жетеледи эле өзү тайгаланып баса албай койду. Кайра эшекти минүүгө аргасыз болду. Ошентип тик кыя менен элдир-селдир басып отуруп ашууга жеткенде жылдыз суюла баштады. Суук менен алачыктын азабы дагы алдыда экенин кайдан билсин? Эңкейиштеп жөнөдү. Ашуунун бияк бети өзү келген жагынан дагы азаптуу экенин сезе баштады сырым. Өзү келген жак бети күнгөйлүү болуп, дагы караз экенин баамдады. А бияк бети укмуш тик дагы. Белчеден кар болчу. Калың карда мурун эл каттаганы байкалган, билинер билинбес чыйыр бар эле. Ошол чыйырга салды эшегин. Азыр эшектин кадырын сезди. Өзү жөө түшүп алып, эшекти жетеледи эле бир топ кармалтап баскандан кийин эле жүрбөй калды. Кайра эшекти минди. Эшек байкуш бүжүрө бараң басса да улам жол арбып баратты. Аркы беттен ашууга түнкүсүн чыккан эме бул беттен күндүз гана жүрө аларын сезди. Улам айланасын карап коет. Ашуудан түшчү кыянын учу чубалжып, тээ алыста жатат. Ал жактан түзөңдөнгөнү менен карарган жер байкалбайт. Айланасында каршы терши жүргөн кашкырдын издери көрүнүп дагы үшүп турган денеси ого бетер чыйрыгып чыкты. Күн көтөрүлүп, бир кыйла болуп калган кезде курсагы курулдап, бүткөн бою ачкалыктан калтыраганы басып чыкты. Эшектен баягы уйгур артып койгон куржунун алып чыкты. Ичинде 2 тегерек нан, курут бар эле. Куруттан 5-6-ны чөнтөгүнө салды. Ары жагында аз эле калган. Аны үнөмдөш керек эле. Бир нандын теңин сындырып алды дагы куруттан бир тиштеп, курсагына бирдеме жүгүртүп жүрүп отурду. Өзүгө бир аз көңүлү тына түшкөнсүдө. Өзөгүнө бирдеме кирип. Бирок эшегине кыйын болуп баратканын байкады. Кармалтап баскан эме кара терге түшүп чыкты. Эңкейиште баратса да кечиндеги бир чалдырган бойдон ачка эле. Эки жакты карайт. Эч жерде ачык жер байкалбайт. Бир жерден чалдырып албасам, жыгылып калып жүрбөсүн. Анда эле өлдүм дей бер деген ойдо боло эшектен түшө калып, ар кайсы жердин карын ачып көрдү. Кум таштан башка эч нерсе жок эле. Ошентип отуруп, күн бешимден оогон кезде араң бир тектирче түзөң жерге жетти. Кар кечип барып, улам бир жерден карын ачып атып, бетегелүү жер таап алды. Эшекти ошол жерге жетелеп келди эле байкуш эшек тим эле жутунуп оттоп кирди. Өзү бир жөө түшө калып, бир эшекти минип атканда көп деле үшүгөн эмес, эми чыйрыгып чыкты. Кудай атоо, биз жакта жаздын толук учуру болуп, жер көктөп калбадыбы? Аркы беттеги ашууга чейин эле тоонун бети кара эле. Кар деле көп эмес болчу. А биякта кара. Деле тоонун этеги көрүнбөйт да. Кыбыр эткен жан да көрүнбөйт. Ал түндө кантип экенмин? Улам эңиштеген сайын жаламазоо таштар пайда болуп атат. Ит кушка жем болбосум экен. Кайдан да ушу жакты эңсеп калдым. Күнү түнү ээси дартымды ээлеген Айжамалды издейм деп, талаада жырткычтарга жем болсом. Ай келесо жаным, агамдарга дагы таарынып кетпедимби? Балким Айжамалды эстебесем, чоң шаарлардын бирине кирип кетет белем. Кап деп кооранып атты. Тиш тийбеген калың бетегеден бурдай сугунуп аткан эшек бирткеден кийин оттоор оттомоксон болуп калды. Аны көргөн сырым, "О, узун кулагым" десе, эми жолго чыгалы. Курсагың кампая түштү окшойт. Кокус суусасаң, кар сугунуп жүрүп отурасың. Кеттик, деди да эшекти минип баягы чыйырга салды. Бул кез кечпешим эле. Чынында тыңы түшкөн экен. Эшеги эми жанагыга караганда тың баса баштады. Бирок учу кыйры көрүнбөгөн аска зоолуу жолдун аягы оңой менен түгөнчүдөй эмес эле. Аңгыча түн кирип көз байланды. Улам түн коюлган сайын үшүгөн сырымдын денесин коркунуч жаралап, биротоло муздап баратты. Айжамалдын көзү бир укмуш көрүндү. Бул эмне деген жапжашыл көз деген ой мээсин чагылгандай уруп кеткенсиде. Кудум жырткычтыкындай экен го. Муну чындап жинди арыган экен. Мындайды биринчи көрүшүм. Ла илаха иллалла деп ичинен келме келтирип калды. Курман молдо. Качан гана Айжамал чай даярдап, өз алдынча болуп калганда Курман молдо өзүн колго ала калды. Мурумунчалык жинди арыган эмени жолуктурбаган жаным, буга эм-дом тээр бекен? Кудай уруп, азыртан эле оозума эч нерсе келбейт да, деп ойлоп, сөз баштамакчы болуп, тамагын жасай жөтөлөөнүн катты. Балам, бул силер кайдан болосуңар? Ушул эле айылдан болобуз, деген Айжамал сөзүн кыскартып салгансыды.
Курман молдо андан ары сөзүн улай албай дагы отуруп калды. Бу Сыдык жакшы эле суранды эле. Эм түшүрүп бер деп. Кудай урганды кайдан дагы макул боло койдум эле. Эптеп бирдеме кылып көрөйүн. Келинди аяктырсам сооп кала калат элем. Байкуш келин татынакай эле неме экен. Жинди арыганда дагы өзгөчө дарыса керек. Көзү жашыл болуп күйүп турат деген ойлорго берилип, бир топко үнсүз отурду. Түз эле Айжамалды көрүп, дуба окуш үчүн келгенин билгизбеш керек эле. Аны Сыдык экөө ушинтип сүйлөшүшкөн. Антпесе Айжамал оңой менен тамыр карматпасы белгилүү эле. Балам, мен өйүздөн бери кыдырып жүрөм. Бу мал деген жаман тура. Жан талашып багып атсаң, анан эле капысынан жоголуп кетсе, оозуңан алдырган эмедей болуп. 2 тайым бар эле, 3-4 күндөн бери жок. Иттер кууп, ушул өзгө чыга качкандарын көргөндөр бар экен. Издеп жүрүп сууйчу кылдым. Атымды чалдырып алсамбы дедим эле. Мен силердин айылдын элинин көбүн тааныйм. Мени деле көпчүлүгү таанышат. Курман молдо деген кишимин. Төрдөн бери издеп жүрдүм эле. Эң эле башында силер турбайсыңарбы? Анан чөп чары дагы кенен экен. 1-2 айры чөп болсо атымды тойгузуп алайын деп ойлоп кайрылбадымбы? Курман молдо өзү менен өзү сүйлөшкөн киши болуп, Айжамал дагы уксун дегендей актана сүйлөп кирди. Азыр аба, атыңызды акырга байлап чөп салып коем деген Айжамал сыртка чыгып кетти. Анан айын кичпейил, жакшынакай, ажарлуу келин экен. Эпкиндеп өз жеринен качкан үчүн 30 жаш уусуна карабай Сыдыкка тийип алды да. Деле төрөп алса дагы оңолуп калмак беле деген ойлор менен отурду Курман молдо. Бир убакта сырттан кирген Айжамалга Курман молдо минтип калды. Балам, кичине кезиңде сыркоологон жок белең? Айжамал Курман молдону бир карап алды дагы унчукпай баш чайкады. Артыңда илешкен нерсе бар окшойт. Өзүңдү токтото албай жүргөн турбайсыңбы? Тамырыңды бери кылчы балам. Айжамал көөнү келбей, сунаар сунмаксан болуп, колун созуп билегин тосту. Курман молдо Айжамалдын билегин кармай берип, тогургандай чочуду. Чала ола колун тартып алып, өзүн кармай, сыр билгизбегендей болуп, тамырын бармагы менен басты. Кудай атуу, бул эмне деген ысык дене? Канынын сокконун карачы. Бир башкача болуп турат да. Бул эмнеси? Деп ойлоп атса, башын көтөрүп, Айжамалдын көзүнө тигилди. Айжамал сүрдөппү, айтор көзүн ала качып атты. Бирок Курман молдо каректерин байкап калды. Я айланайын, бул эмне деген пенделе? Жана көзү жашы болуп аткандай болду эле. Азыр кадимки эле ыйбалуу кой молжунун кара каректерин көрбөдүмбү? Деген ойлор канын удургутуп, минтип сурап алды. Балам, денең тим эле от менен жалынго. Сууктап калгансыңбы? Антейин десем, деги өзүңдү кандай сезип атасың? Айжамал мыйыгынан жылмайып койду. Абаке, эмнеге сууктамак элем? Күнүгө үйдөн эт ашы өкс эмес. Тамак ашыбыз Кудайга шүгүр. Азыр өзүмдү жакшы эле сезип турам. Деним деле ысыбай, мурункудай эле болуп турам. Өзүңүз суукта жүрүп, киргенде колуңуз муздак болуш керек. Ошон үчүн деген Айжамал колун тартып алды. Курман молдо өзүн коерго жер таппай калгансыды. Демейде көптү көрүп, тамыр деле кармаганда баарын биле калчу эмес беле? Бу сапар эч нерсени баамдай албай койду. Айрыкча Айжамалдын билегин кармаганда эле оозунан келме ыргыгансып, эч нерсе мээсине кирбей калды. Жок, бул келин жайында эмес экен. Балким денеси чын эле өзгөчө ысык. Түшүнбөй да калдым. А эмне үчүн оозума эч нерсе кирбей атат? Деген жүрөгүн эзген сезимдер менен эзилип аткансыды. Андан ары унчукпай отуруп чай ичти дагы, Айжамалга ыраазычылыгын айтып, жакшы батасын берип чыкты да аттанып кетти. Бу келиндин кыргызчылыгы болушу мүмкүн. Анын колдоочулары меникинен күчтүү болуш керек. Ошон үчүн дуба окумак түгүл, тилим байланып калды го, деп кооранып баратты. Сырым айланасын аска-суу курчаган капчык айылдай түшүп келаткан. Аңгыча адегенде шам алдап чыгып, бир убакта борон болуп кирди. Кар аралаш удургуп, бура бастырбай чыкты. Сырымдын ою эптеп бир кыштоо жер табуу болуп калды. Бир жерге чырмоокко эшегин байлап коюп, ыктоо жер издеп жөнөдү. Эшек байланган жерден көп деле алыс барбай, бир үңкүр таап алды. Барып, эшегин жетелеп келди да, ооз жагынан байлап коюп, өзү үңкүрдүн ичине кирип, бир жерге отуруп уктап кетти.
Кулагына эшектин үнү угулуп атып турду сырым. Ооз жакка чыга берип, дене бою дүркүрөп кетти. Эшегин жер тартып, буттары диртилдеп, чапа жан жатканына карабай, бир карышкыр ырылдай төшөтүн жеп аткан. Сырымды сезген жок. Ошол бойдон кетенчиктей үңкүрдүн түбүн көздөй жылды. Үңкүрдүн түбү капкараңгы, тар эле. Улам эңкейип, боору менен жылып жетип чочуп кетти. Кыңшылай үн чыгарып, кыбыраган бир нерселер жүргөн. Бөлтүрүктөр деген сезим башына келе биротоло дене бою ката түшкөнсүдө. Өлдүм. Жанагы карышкыр ушулардын энеси болуш керек. Эми бул жакка кирет. Анан бөөдө өлүм болот деген ушул экен го, деп ойлоп, дил болуп туруп калды. Көзүнө өлүмдөн башка эч нерсе элестебей калды. Кыбыраган бөлтүрүктөр эми сырымдан качып, ары түпкө жылгансыды. Же колуна эле бир нерсе урунсачы, же жок дегенде ошолорду жанына салып жүрбөгөнүнө өкүндү. Колуман келишинче каршылык кылармын. Айла жок. Алым келбесе колумду кол, санымды сан кылып, сөөгүмдү сөпөт кылып, бырчылап салар. Качканда дагы кутула албайм. Түн бул болсо, кар белчиден болуп, уулуган боргон тигинтип атса, Кудай мага кордукту көрсөтөйүн десе керек, деп ойлоп алды. Эми жанагыдай денесин бийлеген коркунучту жеңип, чыйыр алып чыккансыды. Акыры башка бир өлүмдөч эмес беле, же өлөрмүн, же деп күбүрөнүп алды. Өзүн даярдай, жок дегенде эки кулактан алганга алым жетер бекен деген ойдо болуп атты. Аңгыча селт этип чочуп алды. Денеси дүркүрөп кетти. Себеби жанагы кыбыраган немелерден бирөө түз эле жанына келди. Сырттан кирген шууладан улам эми кичине көрүнүп калды. Жаңыдан көзүн ачайын деп калган бөлтүрүк экени көрүнүп турат. Жана качкандай болду эле. Эмнегедир эми бутуна жабышып, алдына жүргүлөп чыкты. Чала ула кыңшылайт. Аңгыча ары жакта кыбырап аткан 3 күчүк дагы жетип келишти. Алар дагы сырымды тегеректеп кыңшылап атты. Атүгүл сырымдын колуна жабышып, жалап жуктап да атышты. Силерге эмне айып, байкуштар? Силер го эч нерсени сезбей, мени тегеректеп атасыңар. Азыр атаңарбы, же энеңерби, эч нерсеге карабай жара тартар, деп ойлоп, мээсине бир нерсе келе калды. Күчүктөрдү колдон чыгарбаш керек экенин билди. Ыркырап, асыларда күчүктөрдүн оозуна такай кармап туруп алса, балким тие албас деген ойдо эле. Мына, аңгыча ооз жактан кирип келаткан карышкырды көрдү. Эмнегедир берлей түшүп эле туруп калды. Көздөрү күйүп аткансыды. Киши бар экенин сезип атканы белгилүү болду. Ыркырап, сырымды көздөй жыла баштады. Сырым жанагы ойлогондой, күчүктөрдү бооруна кыса калды. Күчүктөр да энесинин үнүнөн улам, аны көздөй жулуна, сырымдан бошоно албай атты. Аңгыча бирөө бошонуп кетип, үчөөнү кучактаган бойдон, артын ташка такай, корккону унутулуп, эмне болсо дагы каршылык көрсөтүүгө камынып калды. Бирок ыркырап, өзүн көздөй секиреттеген карышкыр токтоп калды. Бошонуп барган бөлтүрүгүнө алаксый түштү. Ал энесине жабышып, эмчегине жетпей, ого бетер кыңшылап кирди. Сырымдын колундагы 3 бөлтүрүк дагы жанталашып кыңшылап чыкты. Аңгыча дагы бирөө бошонуп кетти. Ал дагы энесине жетип, бутуна илешип, кыңшылап атты. Бу сапар карышкыр жоошуп калгансыды. Ошентсе дагы ыркырап үн чыгарып, сырымдан көзүн албай турду. Сырым да карышкырды караган бойдон көз үрмесе эле баса калчудай тиктеп атты. Анын болгон куралы колундагы 2 бөлтүрүк эле. Араандай ачып, өзүн көздөй секирсе эле оозуна такай калууну ойлоп турду. Жок, эмнегедир жанагы боор токтоп жата кетти. Эми кулагын жапырып, аянычтуу кыңшылагансып кетти. Бооруна асылган 2 бөлтүрүгүн бош коюп, эми сырымдын колундагы бөлтүрүктөрүн чакырып аткансыды. Жок, сен алдыгентип амалданбай эле кой. Капыр жырткыч. Билип турасың го, балдарыңды азууңа тосорумду. Ошентип кыңшыламыш болсоң, анан балдарыңды бошотуп жиберсем. Сен кирип келип гана колкомду жулуп кеткиң келип атабы? Жөн эле колуңа берип кое койбойм. Айтып коеюн. Оңой көрбө. Жок дегенде 2 бөлтүрүгүңдү өзүң жара чайнайсың. Анан гана мага кезек келет. Кана, антип арамзаламай эле кой. Мени көздөй секир. Оозуңа 2 бөлтүрүгүң кирип кетсин, деп кооранып кирди сырым. А боор токтогон карышкыр чындап эле аянычтуу, өкүнүч кылгансып кыңшылап, улам боору менен жылып келатты. Бир аттам жерге жетип, капталдай башын жерге жүлөп кыңшылап ийди. Чындап эле сурап атасыңбы?
Кызык, бул эмне деген амалың? Деп кооранды сырым. Карышкыр кыңшылаганын токтоткон жок. Улам акырын жылып коет. Сырымдын колундагы бөлтүрүктөрдүн кыңшылаганы дагы күчөп чыкты. Канча убакыт өткөнү белгисиз. Карышкырдын кол салбасына көзү жеттиби, айтор сырым дагы бир күчүктү кое берип жиберди. Карышкыр ал күчүгүн тимеле баса калып, жалап жуктап бооруна актады. Жанатан жаналы калбай, кыңшылап аткан күчүк тып басылды. Эми бир колундагы күчүк гана кыңшылап атты. Дагы бир топтон кийин колундагы күчүктү Карышкырды көздөй сунду. Карышкыр кыңшылай, мойнун созуп, күчүктү жалагансып жиберди. Атүгүл анын тили сырымдын колуна тийип кетти. Денеси дүркүрөй түшкөн сырым кайра тартып алды. Кудай атоо, жырткычтын ушунчалык абалда калары түшкө дагы кирбес. Карышкыр кадимкидей уулуу ийди. Дагы боор токтой жылып, колун сунуп, жаланып аткан эмедей. Сырымга абдан чукулдап келди. Боорунда кыбыраган күчүктөр жүрөт. Эмчегине жабышып. Тигилери кактап салып, мунуң ачка калат деп атасыңбы? Макул, мунуңду да ал. Бирок сага ишенич болбойт го, деп кооранды сырым. Акырын коом айланды дагы башка бир бөлтүрүктү илип ала койду. Мурункусын Карышкырдын боорун көздөй таштап, эми берки колундагысын онтойлуу кармап отурду. Карышкыр бир саамга тынчып калды. Боор токтогон бойдон колун сунуп, ага жазданып, коомдонуп жатты дагы, сырымды дагы тиктеп тургансыды. Ошентип алмак салмак бир күчүгүн ала калып атты. Акыры бир топ убакыт өткөндөн кийин өзү тажаган эмедей Карышкыр атып турду. Бутуна илешкен балдарын таштай сырымды кылчактап карап алып, сыртка чыкты дагы караңгы түнгө сүңгүп кетти. Сырым жеңилдей түштү. Көзгө сайса көрүнгүс караңгыда күчүктөр менен эле калганына канчалык жеңилдегени менен үмүтү өчүп турду. Канчык Карышкыр жөндөн жөн туруп кеткен жок. Бул шүмшүк дөөтүн ээрчитип келгени кетти. Күчүктөрүн алмак салмак бооруна кучактап, кое бербей жатканына жини келди окшойт. Балейнин баарын эми салат го, дөөтү келсе, деген ойлорго бериле түштү. Көзүнө өлүм элестесе да, баары бир кыймыл керек экенин туя ордунан козголду. Үңкүрдүн бооруна таяна, ооз жакка жөнөдү. Ооз жак кичине болсо дагы жарык өңдүү эле. Аңгыча сыртка баш бага берип, байкуш эшегинин тарпы чыгып жатканын көрдү. Эр токму дагы ар кайсы жерде чачылып жатат. Эсине куржуну түшүп, шашып ушуп издеп кирди. Кудай жалгап, эрдин кашында айланген бойдон жатыптыр. Ала калды. Ичине кол сойлотуп, макиси онтугу ордунда экенин көрүп эле эс ала түштү. Чоң куралы колуна тийгенсип, эми эр болсо бешөө келсин дөөттүн. Оттукту чагып отура берсем, балейни жоломок беле, деп ойлой, эки жакты элеңдеп карап алды. Бул жерге тура бериш коркунучтуу болчу. Себеби жашынып келген кашабаң бир жерден атып чыгып, жара тартып кетери белгилүү эле. Бир сыйра байкап көрүп, чырпык чыбык өңдүү эч нерсе көзүнө илинте албай, аргасыз ишти көздөй басты. Кайра үңкүргө киргенден баштап, үңкүрдүн ичин жакшылап байкамакка оттугун чагып кирди. Оттуктун чакчак эткенинен чыккан учкун үңкүрдү жарык кыла баштады. Эми үңкүрдүн төрүнө өтүп гана уулган боргон, сууктан аман калаарын ойлоп, жанагы отурган жерин көздөй жылды. Оттук чакчак эткен сайын чачырай учкун чачырайт. Адаттан тыш үн кыпкызыл учкундар жаңыдан көзүн ачайын деп калган бөлтүрүктөрдү коркутту окшойт. Кыңшылап, жанталашып, ар кайсы жерге чуркай башташты. Бир жерге жайланышып отуруп, куржунга кайра колун салды. 5-6 гана курут калыптыр. Бирди оозуна салып, акырын шимип кирди. Улам иштей ачылып, курсагынын ачканын эми сезгенсиде. Эптеп таң атсынчы, көрөбүз, деп кооранып алды. Аңгыча бир добуш кулагына угула түштү. Дөөтүн ээрчитип келатат деген сезим башына келе, дене бою дүркүрөп кетти. Айткандай, үңкүрдүн ооз жагынан кирип келаткан караанды көрө калды. Сыдык коюн тейлеп коюп, үйүн көздөй бастырды. Курман молдо жана келип жоголуп кеткен. Сыдык, эптеп бир айла кылыңыз молдоке. Өзүңүз көрөсүз го, Айжамалдын өзү сөз жеткизгелин. Мен деле колуман чыгаргым келбейт. Болгону бир гана нерсе, анын башын айлантып, азырган нерсе бар. Ошондон арылтып бериңиз. Сураганыңызды берем, деген. Акурман молдо, иним,
аябай суранып атасың. Колуман келишинче аракет кылам. Кантип эле колдон келген нерсени жасабайын деп башын эйкей, сакалын сылаган. Ошентип ар кайсыны сүйлөшкөнчө Курман молдо жөн салды мал издеп жүрүп гана кайрылып калмак киши болуп көктү ылдый бастырып кеткен. Кудай, Айжамалга шыпа бере көр. Бөөдө азгырыктан арылып, кишини санаага салбай жашап калар күнү бар бекен. Кокус бул менен колуман чыгып кетсе, мага ой менен бирөө туш болмок беле. Туш болсо кандай неме болот деп кооранып коет Сыдык. Ичинен түркүн санаага батып, ойлорго чөгүп отуруп үйгө чукулдады. Коро жайда акмалай карап, молдонун атын көзүнө чалдыктыра албай койду. Кудай урду. Курман молдо кетип калган го. Мен келгиче күтүп турмак эмес беле. Же Айжамал шекшип калып, дем салдырбай койду деп ойлой, атын байлап коюп үйгө кирди. Эч нерсе билмексен болуп төргө өттү. Сыдыкка чай берип атып, Айжамал өзү минтип кеп салып калды. Өздүк бир молдо келип кетти. Сен тааныйсыңбы? Курман деген молдо экен. Билем. Эмне кылып жүрүптүр? Мал издеп келаткам дейт. Атымды чалдырып алсамбы деп кайрылыптыр. Анан атына чөп салып, тойгузуп койдум. Разы болуп кетти. Кап, сен ошо кишиге көрүнүп көрсөң болмок экен. Балким жанагы сени азгырган азгырыктан арылтмак. Ансыз деле өзү билегимди кармап, анан сууктангансың го деп салды. Ошо өзү эле кичине кезиңде сыркоологон жок белең, артыңда илешкен нерсе бар окшойт. Өзүңдү токтото албай жүргөн турбайсыңбы деп тамырымды кармарын кармап алат дагы кечке эле көзүмө тигилет. Сакалдуу эле киши болуп туруп, жаш баладай сүрдөп кетти окшойт. Андан дагы, балам, денең тим эле от менен жалын го. Сууктап калгансыңбы? Антейин десем, тиги өзүңдү кандай сезип атасың? Дейт. Молдо киши ушу болсо, калганы кайда барат? Сакалдуу киши болуп туруп, атайын эле менин билегимди кармагысы келген окшойт. Үйдө эт аш, тамак толтур болсо, кайдан жүрүп сууктамак элем? Кызык киши экен. Ошол сүрдөгөн бойдон тердеп коргап отуруп кетти. Сыдык үнсүз отуруп калды. Айжамалды азгырык 3 күн жоголуп кетип, кайра табылганы, колу сынып, азыр жакшы болуп калганы айылга угулган. Касымдын баягы өлгөн Көркөөнүн жоголуп кеткенин табышмак кылышы элдин башын айлантып салган. Бир күнү Касымдын баягы Көркөөнү атып өлтүргөндө чогуу болгон кошунасы койлордун кесүүсүн кайтарып чыккан. Жаңыдан жазга айдап себүү башталган убак. Чыяралап кайтарып жүргөн. Бир кашаттын түбүнөн койдун алдын тосо келген Касымдын кошунасынын мурдуна өзгөчө сасык жыт урунду. Мурдун баса калды. Кудай урду. Эмне деген жыт эле? Кимисинин малы талаада кароосуз өлдү экен деген ой менен кашатты эңкейип карап кирди. Аңгыча мүшөккө салынып ташталган нерсе көзүнө чалдыга түштү. Бул малдын жыт эмес, бир бале деп коораган тиги кишинин көзүнө кишинин өлүгү элестей түштү. Шашып ушуп эки жагын карап алды. Атын таштай салып, бир жапыс жер менен жардан ылдый түштү. Мүшөккө жетип барды. Оозу бекем байланган экен. Макисин алып чыгып, жибин кесип, оозун ачып жиберди. Мүшөктүн түбүнөн кармап, өйдө кылып силкип салды. Баягы Касым сыйрыган Көркө иттин өлүгү булайып жатып калды. Быжылдап курт жеп атыптыр. Той атта. Касымда бет жок турбайбы? Энең дурайын десе. Көркөнүн өлүмүн бияка алып келип таштап, анан кантип гана уялбай жоголуп кетти деп айтты я. Анан дагы жанагы Сыдыктын аялына байланыштырып ийгениң кантесиң? Абириңди айрандай төкпөсөмбү? Тим эле кирерге тешик таппай кетерсиң деп кооранып алды. Кайра кашатка чыгып барды. Аттанып алып, ары жакта дагы бир кой кайтарып жүргөн абышканы чакырып келди. Көркө иттин өлүгүн атайын көрсөттү. Касымдын бул кылыгын жек көрүп атышты. Кечинде кой кайтарып келген Касымдын кошунасы ар кимдин коюн бөлүп берип атып эле ар кимге Көркө иттин өлүгүн көрүп келгенин айтып атты. Аңгыча Касымдын аялы Нурмира койлорун бөлүп алганы чыгып калган. Үйүнүн дарбазасын ачып алып, коюн бөлүп кийирип бараткан Нурмираны токтотту кошунасы. Нурмира, бу Касымдын эмне кылыгы я? Нурмира таң кала карап калды. Касым келе элек болчу. Аттан түшпөгөн бойдон кошунасы минтти. Баягында жанагы Сыдыктын аялы жоголуп кетип табылганда, билесиңби? Көркөнүн өлүгү жоголуп кетиптир. Жанагы Көркө Айжамал болуп жүрбөсүн дегенге чейин барып, өз оозу менен ушак тараткан. Ал Көркөнүн өлүгү ордунан туруп кетпей эле, так эле Касымдын өз колу менен эле мүшөккө салынып, Касым өзү
болгондо дагы өңөрүп алып барып, тетигил шорголот жактагы тик кашаттан ар ыргытып жибериптир. Өмүрал абышка экөөбүз бүгүн көрүп алып, уялганыбыздан кирерге тешик таппай калдык. Кантип ушу Касым ушундай ишке барды я? Бирөөнү ушак кылгандан Касым эмне пайда табат? Ушу кыргыздар жаманбыз да, өсүп келатканын буттан тартып, ылдый сүйрөгөн. Байкуш Сыдык эптеп оокат кылайын деп атканда, анын аялына асылып, эмне кереги бар дейм да? Касымдын бул кылыгы баланын дагы кылар иш эмес. Нурмира эмне айтаарын билбей туруп калды. Качан гана кошунасы бастырып кеткенден кийин үйгө кирип кетти. Сасып кеткенде башка бирөө барып таштаса керек дегенден башка шылтоо таба албаган Касым элге жолой албай калды. Эртең менен эрте гаражга келди. Адатынча кебилбей ойлуу, тамашалап сүйлөгөн диспетчер шопурлардын көзүнчө Касымга минтти. Касым, атың чыкпаса жер өрттү деген эле болуп жүрөсүң. Бу сапар жер өрттөп келесиңби? Эмне кыласың? Билбейм. Иши кылып баягы Айжамалга бармай болдуң. Көркөөгө айланып, анан Кашкырга айланып качып кеткенден бери эмне болуптур? Бир билип келчи. Сыр билгизбей жеңкелеп тай эрсиң. Шопурлар дагы кошулуп күлүп калышты. Бир кызарып, бир бозоргон Касым диспетчердин колундагы путевкасын жулуп алып чыгып кетти. КамАЗдын газын кайра басып от алдырып, конторду көздөй алып учуп айдап кетти. Конторго келгенде баяттан бери күлүп турган Усуп ферма алдынан тосуп чыкты. Аны көргөндө эле машинеден түшкүсү келбей кыжынган Касым күбүрөнө сөгүнүп алды. Гүлтүйгөн энеңди. Дагы ушул отурат турбайбы? Башка фермалар куруп алгансы беле ушул отурат да кай. Мунун жолу катуу негизи. Ушу отурганда эле малчылар толтура өлүк салчу эле. Колуна илгери согуш офицерлери асынып жүрчү папкадай папка кармап алган. Усуп чеке терини арчый, мантаңдап Касымды көздөй басты. Ой Касым, ушуга чейин уктайсыңбы? Кандай дей? Деп адатынча ишке кире сүйлөп, жайдаңдай кол алышты. Сары жүзүнөн чыбырчыктап чыккан терди кайра арчып коет. Касымды далга таптай. Буюрса, козуушкан маал эмеспи? Бир жыргап келебиз го. Кассир да барат. Башкарма менен эртең. Бүгүн биз эрте өлүк чогултушубуз керек. Баса, башкарма чакырды эле сени дагы. Жүр, кирип чыгалы. Ал баягы Көркө жөнүндө сурайт го сенден. Жүр, деп өз алдыга түшүп жөнөдү. Эми башкармасы чыктыбы? Булардан оңой менен кутулбайт экенмин, деп ойлоп алды Касым. Усуп Касым экөө башкарманын кабинетине ээрчип кирди. Төрдө турган башкармага ооз учунан салам берди Касым. Салам алейкум. Алейк салам. Кел Касым, деген башкарма маңдайындагы орундукту көрсөттү. Башкарма менен кол алышып учурашкан Касым орундукка отурду. Башкарма Касымдын бала бакырасын, үй бүлөсүн сурамжылап, анан ферма Усупка кайрылды. Кана Усуп, бу Касым экөөңөрдүн Көркө оңор эмне болду? Угушма караганда териси сыйрылган Көркө жоголуп кеткен эмиш эле. Анан кокусунан эле мүшөккө салынган, чириген Көркөнүн денеси талаадан табылып калган эмнеси? Эмнеге? Кайсыга ишенебиз? Деди башкарма күйгө сүйлөп. Толук денеси сүйлөгөн сайын кыймылдайт. Жөн салды эле айтып, Усуп менен Касымга күлөп ага сүйлөгөнү менен ишинде бир суроо жатканы белгилүү болчу. Усуп Касымга суроолу тиктеп калды. Ызы-чууну ар түркүн ушакты чыгарардан чыгарып коюп, эч нерсени далилдей албай койдуң. Эми эле ишенип калсын дегенсип, кайдагы бир Көркө иттин сөөгүн ары бери ташыйсың. Бул эмне деген иш я, Касым? Жо, мен ал сөөгүктү алып барган эмесмин. Балким башка иттики болуш керек. Мен же башка бирөө алып барып таштагандыр. Мен эмес. Жолуң болсун сенин. А мен сага эмне жумуш тапшырдым эле? Усуп же унуттуңбу? Деди башкарма. Кайсы жумушту? Деген Усуп бир болгулоп, бир түшүнбөй тайсалдай калды. Эмне жумушту дейт? Силер ушак кылып, балдарыбызды жайлап кеткен ошол Желмогус дегениңди унуттуңбу? Ошол акмак катындын айынан доктурга минтип айлап жаттым. Силерден бир нерсе болобу дегем. Бирөөң дагы унчукпайсың. Аткарган ишиңер жок. Кандай жансыңар я? Кантип чыдап жүрөсүңөр? Көркө Желмогус айланаңар деле жүрсө. Мен го эртең барам. Кокус Сыдыктын аялына жолугуп калсам эмне кылам? Жакшы эле аны жоготмок киши болуп атпадыңар беле? Элдин көзүнчө дагы ажаанданып чыкса эмне кылам? Эми бөлтүргүчүн короосунан кой чыгарып бербедикпи? Тайлуу, уйлуу да болду дегендей. Эми эмне арманы бар? Элдин көзүнчө ажаанданып чыкпас, деп актана сүйлөдү Усуп. Ак окус дагы көзүмө көрүнсөчү, деп жүрсөчү.
Анте койбос. Андай өч алгыч катындан биз эмне өч ала албайбызбы? Баягы ишти ушу сапар ишке ашырбайсыңарбы? Дагы 2 өңүр баратасыңар. Унутулуп баратат го. Жөнөй калсакчы, дебейди Касым. Яде, ал катын карышкыр экени чын болсо, тигинтип өлтүрүү үчүн өч алып аткан болсо, айтып коеюн. Ушул сөзү да сен тараткансың. Анан силер ошо канчык карышкырча боло албайсыңарбы? Ошол көркөө карышкырдан өч алуу колуңардан келбейби? О жолуңар болсун силердин. Кана, ойлоңгула. Усуп менен Касым бир саамга үнсүз тунжурашты. Кайрадан бети башын чыбырчыктаган тер басып чыккан башкарма күпүлдөдү. Акыркы жолу сыноо коем. Биринчиден, мен жер карабагандай болоюн. Экинчиден, силер жумушуңардан айрылбагандай болгула. Элден четте, ээн коктуда жалгыз жашаган, желмогузду жер менен жексен кыла албасаңар, анда жолуга эле салынып алгыла. Башыңа 100 кой сайып, бирөөнү жалдайсыңарбы, болбосо эмне кыласыңар билбейм. Иши кылып, ушу сапар алганчыкты өлүк менен кошо өлүк кыласыңар. Антпесиңер, кана, жөнөгүлө. Мен айткан жерден эртең жолугабыз. Усуп менен Касым бири-бирин тиктеп эле отуруп калды. Аңгыча сырттан бирөө кирип калды эле, башкарма аны менен сүйлөшүп калды. Жанагы жайдаңдаган абалы жок. Усуп менен жер карап, үңкүйгөн Касым сыртка жөнөдү. Үңкүрдүн ооз жагынан кирип келаткан караанды көрүп, денеси дүркүрөй түшкөнү менен өзүн бат колго алды Сырым. Колундагы оттук ташы чоң куралдай сезилип турду. Анын үстүнө бөлтүрүктөр жанында турганы ого бетер шердентип аткансызды. Демин ичине катып, былк этпей калды. Аңгыча жанындагы бөлтүрүктөрдүн кыңшылаганын угуп, колун жибере. Туш келген экөөнү ала калды. Аларды койнуна катып, оттук ташты чакылдатып кирди. Улам учкун чачыраган сайын тиги караандын, карышкырдын көздөрү күйүп кетип аткансызды. Акыры караан бирөө эле болгонду дагы бөлтүрүктүн энеси экенин сезди. Ал канчы карышкыр мурункусундай кыңшылап, аста жакындады. Оттуктан качпасын сезген Сырым оттуктарды жанына кое калып, колундагы 2 күчүктү ала калды. Колунан чыгарбай, ар эткен жырткычтын оозуна такай калганга даярданып, дагы жакын келишин күтүп атты. Аңгыча бооруна жабышкан берки күчүктөрүнө алаксый түштү канчы карышкыр. Коомдонуп жата кетти. Бирок кайра эле аянычтуу кыңшылай, боору токтоп жылып келатты. Сырым эмнегедир карышкырга боору ачып, жырткыч эмеле кошо жүргөн иттей сезип калды. Ошол кезде күчүктөрдү кармап турган колдорун жалагылап жиберди канчык. Ушу сен карышкыр эмес эле итсиң го я, деп кооранып алды дагы бир күчүктү кое берди. Азыр сезиминде коркуу деген жок калган. Чын эле ит го деген ой анын коркунучка баткан сезимин жоготуп, жакындагандай. Болгондо дагы колунан тамактанган иттей элес калып калды. Эмнегедир экинчи күчүктү дагы кое бербейди. Канчык ошого ыраазы болгондой, дагы бир жолу кыңшылай, Сырымдын колун жалап жуктап жиберди. Сырымдын көңүлү жайлана түштү. Ошентсе да баары бир сактыкта кордук жок дегендей болуп, былк этпей отурду. Эптеп таң атса, жолго түшүүнү ойлоп атты. Ошентип атып, кантип уктап кеткенин сезбей калды. Сырым чочу ойгонуп кетти. Таңга карап, сырттан кирген шоола даана көрүнүп калган. Маңдайында карышкырдын турганын көрүп чочуп кетти. Бети суулана түшкөн экен. Арчып атып таң калып койду. Карышкыр бетин жалагылаганын түшүндү. Тиктеше түшкөнсүдү. Кыңшылай үн чыгарган карышкыр кулактарын жапыра, эркилей, дагы бир бетин жалап ийди. Сырымдын ичи жылый түшкөнсүдү. Чындап эле сен мага тийген жоксуңбу? Балдарыңа тийбегеним үчүн мага дагы тийбей, кайра бооруң ооруп турабы? Сени бекер эле жырткыч дейт экенбиз го? Эмнегедир дөөтүң көрүнбөйт. Дөөтүң келсе, мени оңдурбайт эле го, деп кооранып алды. Аңгыча ооз жакка 2-3 жолу барып келген карышкыр бир убакта сыртка чыгып, жоголуп кеткенсиди. Сырым дагы бир топко кыймылсыз отурду. Үңкүрдүн жылуулугу же күчүктөрдүн деми эле айтоор үшмөк түгүл сырттагы чыкыроонду сезген жок. Ошентсе дагы кыймыл керек эле, ордунан турду. Эңкейе бүжүрөп басып отуруп, үңкүрдүн сыртына чыкты. Чыкыроон аба бетке уруп, энтиге түштү. Эки жакты карап алды дагы карышкыр кеткен из менен жөнөдү.
А өзү келген изде шамал учурган кар эбак басып калыптыр. Кашкырдын изи менен аяр басып баратты. Бир тоо алыс жерге кыялдый эл каттаган жол бар экенин байкап, эптеп ошол жака жетүүгө эки көзү төрт болуп, тайгак капталдан учуп кетпеш үчүн кара жанын кар чуруп баратты. Улам жол арбып бараткандай, аңгыча саөңдү, калың күрткүдөн карышкыр секирип кеткен жерге келди. Ылдый өйдө жагын карап көрдү. Баары бир эле. А эмнеси болсо дагы карышкыр баскан изден башка жерди баскысы келбеди. Бирок карышкыр аттаган жерден кантип аттаарына көзү жетпей бушайман боло түштү. Эмне кылмак? Баары бир өтүш керек. Үстүндөгү тонун чечип ыргытты эле карышкыр аттаган жерден ашып түштү. Эми өзү күүлөнүп чуркап келип атташ керек эле. Өзү турган чуркачуу жерден ары бери тебелеп карын жукартты. Качан гана чуркаганга жеңил болуп калган кезде эки колуна түкүрүп алды. Күүлөнүп секирип кирди эле күрткүнүн четине келип колтугуна чейин бата түштү. Ай, атаңдын көрай. Өлөт деген ушу эле. Ашуудан тоң өлбөй, аш жырткычка жем болбой, эми ушу күрткүгө тыгылып өлөт белем, деп сыздап ийди. Анткени нык күрткү денени бекем кысып калган. А буту болсо калкып турган эмедей боштукта турган. Канчалык кыймылдатайын дегени менен бутуна эч кандай таканчык урунбады. Тескерисинче кичине эле кыймылдаса сазга сорулуп бараткансып, улам ылдый чөгүп баратты. Тону да калыс эле. Колунан түшүп, кашаттын кырын сыйпалап көрдү эле, кардан башка колуна эч нерсе урунбады. Кыймылсыз, эптеп, колтугунан өйдө чөгүп кетпеш үчүн кыймылсыз тургандан өтөрү жок экенин түшүндү. Көзүнө өлүм элестеп, жаш балача буркурап ыйлап кирди. Көзүнөн аккан жаш жагына тоңуп атты. Башкарманын кабинетинен чыгып алып, Усуп менен Касым бири-бирин үнсүз тиктеп калды. Экөөндө тең эмне кылыш керек деген ой жаткан. Ошол бойдон үнсүз, кабактары карыш салынган немелер КамАЗга барып отурушту. Кампага келишип, жем жүктөгүчө бири-бири менен сүйлөшүп атышты. Жем жүктөп болушуп, кампадан чыккандан кийин гана Усуп үн катты. Эми эмне кылабыз я? Эмне? Башкарма айтты эле деп киши өлтүргүч бололубу? Ошончо элдин көзүнчө эле башкарманы бале басмак беле? Деп кыжынып койду Касым. Ошентсе дагы мылтыкты алып алыш керек. Бетке унчукпай калган Касым ментти. Мылтыкты алса алып алалы. Бирок жөнү жок эле кол салмай жок. Жанагы башкарманын айтканы кандай я? 100 кой сайып киши жалдасаңар дагы, деди го. Усуптун сөзүнө жооп кылбаган Касым үнсүз рулду тегеретип, жолду карай мелтейди. Ар кайсыны куурашкыча чай ичип отурушту. Эми жанагыны кеп кылбай, сөздү башкага бургусу келип жаткан Сыдык. Бирок болбой эле. Айжамал минтип сурады. Сыдыке, мага тил аласыңбы? Бирдем айтсам. Айта бер. Эртең бейшембиде экен. Жанагы чабырлар менен кошо бөлүп алып байлап аткан эки ириктин бирин сойбойлубу? Атайын эле кан чыгарып, Кудайдан жакшылык тилеп, арбактарга арнап, Куран окуп койбойлубу? Ылдыйка согум жешкен үчүн чабанды дагы чакырып койсок. Мен келгене ушул үйдөн кан чыгар элекпиз го. Сен кандай дейсиң? Байлаган эриктин бирөө чубактык эмеспи? Бирөөнү болсо жанагы Усуп ферма байлап бер дебеди беле? Чубак болсо баласын отургузат. Усуптукун союп койгондо колубузга өлүп берет го. Эмне болду анчалык? Усуптун атын укканда итиркей келе түшсө дагы өзүн кармады Айжамал. Анын үстүнө эч качан ачууланбайм деп өзүнө өзү убада берип алган. Эми чоң энемдин арбагына иши кылып көз өтүп кеткен арбактарга арнап сойсокпу дегем. Түндө түшүмө чоң энем кириптир. Деле Кудайдан жакшылык тилеп, түлөөңдөнтүп койсок, анча-мынча жамандыктан дагы арылып дегендей. Сен тил алсаң, жок, кыйналабыз десең мейлиң. Айжамалдын бул сөздөрүнө адегенде таң калса, бир чете туура көрүп кетти. Бирок чубактыкын сойгонго болбойт эле. Кыштата эмгек кылып, бордоп байлады. Анысынын акыбети кайтып, тим эле торпоктой болуп турат. А Усуп байлатып аткан неме дагы андан кем эмес. Ал дагы ушул айларда жазгы үзүм-түк убакытта соем дегендей кылган. Анан кантмек? Кап атаңдын көрү. Өзүбүз деле бирди байлап койсок, 2 айдан бери семирип калмак экен, Эми кандай кылсак? Балким ылдыйкы чабандардыкынан иликтеп көрсөкпү? Семиз кой болсо, козулу койго берчү эле. Балким берип калса я. Сыдыке,
Тил алсаң эми, арнасак өзүбүздөн эмгек кеткен эмеспи? Ошол байлаган эле ийриктен союш керек. Эниңдикин жоңгой. Жанагы Усуптукун соебуз. Суй салтып, бөлтүрүктүн терисин сыйрытып, Усуптун колуна карматканда тим эле койдон койду чыгарып бербеди беле? Ошондо өзүң деле түшүнүп, корооңдогу ийриктерден бирди байлап койсоң болот эле го. Айылдагы элге коо союп бергенсиң. А бул өзүң жашаган жерге сойгонго эмнеге болбосун? Деди Айжамал. Үнүндө баягыны эстеген кээкердүүлүк бар эле. Эми үйдө согум динети көп болгондон кийин чынында аны деле ойлогон эмес турбаймынбы? Деди Айжамалга күнөөлүүдөй караган Сыдык. Ага жооп табылат да. Баягы байлаган иригиң өлүп калганынан жеп алдык деп койбой жаның жокпу? Анан жанагы сен айткан козулуу койго семиз кой чыгып калса алып келебиз да. Байлай коебуз. Антип деле койсок, усууңа кандай айырмасы бар? Сыдык сөздү туура көрө калды. Айжамалды кучактай калып, ушундай эле алтындай болгон жансың да. Акылыңан сенин, акылыңан, деп аймалап жиберди. Макулбу анан? Макулмун алтыным, макулмун. Эртең сен боорсок жасай кой. Ылдыйкы чабандарды чакыра коелу. Алардан баталгыча дагы сое коебуз. Анан кечки малдан кийин чогулабыз да. Усуп менен Касым жолду тиктейт. Экөөнүн тең оюнда көркө, мылтыкты болсо алышкан. Башкарма катуу табыштады. Кокусунан Айжамал чын эле желмогузга куулуп баратса атып салыш керек. А болбосо кантип эле? Жөн эле турган келинди атып өлтүрүп эмне? Деп ойлоп коет Усуп. Бир убакта алдын тиктеп, үнсүз бараткан Касымга минтти. Касым, мындай кылалы. Коркса дагы кой өлөт. Коркпосо дагы кой өлөт. Дечү эле. Так эле, Сыдыктыкына баралы, кечинде. Ага чейин жолдордогу чабандарга айта барабыз. Эртең менен центрге өлүк болсо, жүктөп ала баргыла деп. Башкарма келип, чогулушкыларын айтабыз дагы, кассир акча таратарын айтсак, өздөрү эле жыйналып баштайт да. Анан теги Сыдык менен Айжамалдын мүнөздөрүн байкайлы. Эмне кылышар экен? Мылтык дайыма октолуу болсун. Сен такай сак болсоң, кандай дейсиң? Касым унчуккан жок. Макул болгон эле. Кокус баягыдай жулунуп келатса эле, мылтык менен атпасам дагы бычак менен жарып салам. Сөзсүз. Болбосо бетим ачылып, ары же бери болсунчу, атасынын көрө, деп ойлоп койду. Бирок баары бир малчыларга чукулдаган сайын жүрөксүй баштады. Аңгыча Сыдыктыкына жетип келишти. Короо сарайдын жыгачтарына байланган чабандардын аттары турат. Эшигинин алдына келгенде Сыдык үйдөн чыга калды. Экөөнүн иштери кыпылдап атса да, сыр билгизишпей машинеден түшүштү. Ысык үйгө отуруп, жеңил кийим менен чыгып калган Сыдык учурашкыча Усуп минтти. Сыдыке, ал жай кандай? Булоолонуп, жоройчу аткансың го, чабандар менен. Жакшы, өзүң көр. Киргиле, деген Сыдык жакшы жооп бере албай, тигилерди үйгө баштады. Усуптар киргенде чабандар орундарынан тура калып, төргөт көрүштү. Чабандардын кары жашы бар эле. Көнүп калган адатынча кары чабандын өйдө жагына төргө отуруп алды. Тигилерден ар кайсыны сурамыш болгону менен ой санаасы, көздөрү Айжамалда эле. Айжамал эч сыр бербей, мурункудай эле суп-сулуу жүзүн өзгөртпөй, элге чайын коюп, ичиңиздер, алыңыздар, деп отурду. Усуп менен Касымды бир дагы карап койгон жок. Ызгаардын күчү сырымдын кулак мурдун тызылдатып чыкты. Колтугунан ылдый карга көмүлүп турган жагы эч нерсе болгон жок. Бирок колдору чымырап, кулак беттери селейип баратты. Көздөн аккан жаш, мурундан коюлган суу тоңуп калды. Суу калдырып баратканда кишинин уйкусу келет, деген чын эле. Көздөрү жумулуп, үргүлөп бараткан. Аңгыча ысык нерсе бетине тие түшүп, чочуп көзүнө чагалды. Көргөн көзүнө ишенбей, бир саамга сенее түшкөнсүдү. Кыймылдайын десе, дене бою катып калгандай. Колдорунда жан жок калгансып, кыймылга келбейт. Бетине дагы ысык нерсе тийди. Бу сапар 2-3 жолу. Кайра көзүн ача калды. Дагы эле болуп аткан окуяга ишенбей турду. Ишенбей дагы кое албайт эле. Себеби үңкүрдөгү күчүктөрдүн энеси канчык кашкыр бетинен жалап жаткан. Кантип эле, деп ойлоп алды. Чымырканып, колун өйдө кылып, кашкырдын жаагынан сылап алды да, колу кайра шалк эте түштү.
аңгыча кыңшылап үн чыгарган карышкыр сырым тыгылып жаткан күрткөдөн аттап өтүп үңкүрдү көздөй бесип кетти. Ай атаң көрай, жырткыч болсо дагы эстүү экен да. Балдарыңа тийбегеним үчүн мага дагы тийбей атса керек. Бирок бул өлүптүр. Тытмалап жебегеним менен сенейип тоң өлөт да. Эх, жашоо, деп кооранып алды. Дене бою дагы кыймылдатмакчы болду эле биротоло чөгүп кетчүдөй ылдый бата түштү. Ушу сапар жок дегенде төбөсүнө карга кона калышын тилеп турду. Жомоктогу нерселер эмне үчүн турмушта болбойт я? Эгер турмушта болуп бир карга учуп келген болсо, анда карга менен жакшылап сүйлөшпөйт белем. Мен ага, каргаке, менин бир көзүмдү оюп же, бирок бирөөнү өзүмө калтыр. Менин көзүмдү оюп жегениңе жараша, мени ушул күрткүдөн сууруп чык. Анан экөөбүз дос болобуз. Мен сага тарп жедирбей, адалдап союлган малдын этин берип турам. Демекмин. Ал макул болуп, өзү эле, жок, жалгыз өзүнүн колунан келмек беле. Көп досторун чакырып келип, бир көзүмдү ойсо дагы, баарлап мени сууруп алса. Эх, кандай гана жакшы болмок. Анда мен ошол карганын сөөк тумшугунан кайра-кайра өпкүлөмөкмүн. А кийин мен аны менен дос болуп, айткан убадамды аткармакмын, деп кыялданып алды. Кыялы жаш баланын кыялы экенин эстей, өкүнү көзүнөн жаш агып кетти. Ушул убакта карышкыр кеткен жактан бир нерсенин келатканын сезе койду. Башын буруп карай, канчык карышкырды көрдү. Эми андан коркмок түгүл, өзүнө жакын сынтып кетти. Ошол гана бир ажалдан алып калчудай сезип турду. Өмүрүм өткүчө бөрү аттууга жамандык кылбай, сыйынып жүрө өтөйүн. Бөөдө келген ажалдан сактап калчы, деп күбүрөнүп алды. Ооба, айткандай карышкыр жанына келди. Сырым турган жак кашатка секирип өттү. Комдоно жата калды дагы, мойнун созо берип, сырымдын оң ийни менен кошо капшырта тиштеп, тартып баштады. Тиш бата түшкөн ийни зыркырай түшкөнгө, камчы менен чапкандай, денесине жан кире калгансыда. Кош колдой карышкырдын моюн терисин ап чыгармады. Эптеп чыгыш керек эле. Чиркен, карышкырдын күчү оңой эмес белең. Бат эле кашатка сүйрөп чыкты. Колдору карышкырдын моюн терисине карышып калыптыр. Колун жаза албай, карышкырды кучактап турган немедей боло түштү. Карышкыр дагы кыңшылай, бети башынан жалап жуктап кирди. Бир топко барып, карышкан колу жазылды. Колдорун өзүн көздөй тарта бергенде, жанагы карышкыр тиштеген ийни зыркырап, көзүнөн от чагылыша түштү. Сол колу менен ийнин баса калды эле, колуна чалыкпаган кан урунду. Эми карышкырды жек көрө карап алып, мени куткарганыңго жакшы. Бирок жарадар кылып салганың эмнеси я? Деп кыйкырып. Карышкыр дагы баятан бир саамга сырымды карап алган. Сырымдын кыйкырыгына селтете түштү. Күнөөлүү немедей боортоктоп жылып, сырымдын бут алдына келди. Кулагын жапырып, кыңшылап алып, карга 4 бутун сунуп жата кетти. Эмне кылсаң өзүң бил дегендей туюлду. Отура калып, сол колу менен карышкырдын башын сылап, ыяралаш каргылданган үнү менен минтти. Жырткычта болсоң ушунча акылдуу экенсиң да. Аман калганыма сүйүнбөй, кайра кыйкырам да сага. Кечирип кой, ыраазымын сага. Өлбөсөм бүгүнкү эмгегиңди актаармын. Бир кайрылып келип. Бир нерсе оюна келе калды дагы, артта жаткан тонун ала коюп, иш жагынан ичке кылып айрып алды. Карышкырдын оң бутуна байлап атып, бул менин белгим болсун. Бир күнү издеп келсем, ушул белгиң менен таап алармын, деп кооранып атты. Андан кийин дагы бир жолу карышкырдын төбөсүнөн жүнүн уйпалай, эркелетип сылап, кош, ичер суум бар экен, эми мен ылдыйлап жылайын, элге жетейин, тилеген максатым бар, ошого жетишим керек. Рахмат, бөрү тукуму, деп алды дагы карышкырдын изи менен кармалтап жөнөдү. А карышкыр да калып калбай, жол көрсөткөнсүп алдыга түшүп жөнөдү. Бир топ бара түшөт дагы сырымды күтүп калат. Сырымды Капчыгайдын оозуна жеткирип, ашуунун жолуна салган уйгур ак кулага камчы басып кайра жөнөгөн. Өзүнчө кыдыңдап, ырдап коет. Ак куланын кабелтең жалынын капшыра кармап, өзүнчө кудуңдап алган. Жаныбар, өзгөчө жылкы экенсиң. Сени зымп боош топтокуп, тойдо гана минсе жарашчудай. Өмүрүм өткөнчө сендей атка жетүүнү көксөчү элем. Акыры жеттим. Коркпой эле кой. Аздектеп багып аткан экен. Жал койругун төгүлүп, сооруң чайпалып, чарчабай, алып учуп басканыңа караганда.
Мен андан дагы мыкты бага албасам, атым өчсүн. Муслим байдын карегерин эле мактап жатышчу эле. Эми көрүп ал. Үстүңдө чайып алып бастырам. Үлбүрөгөн жана жаш кыз тандабасамбы? Деп коорана көздөрүн күлмүңдөтүп, кара сакалын кашый өзүнчө жыргап келатты. Ээсин эңисеген ак кула колдон чыгаарын ойлогон жок да. Жаныбар ак кула ат жерден тандап басып, улам алга жүткүнөт. Алды жагын тикчие карап алып учуп барат. Бирде күрткө, бирде тайгак кезиксе эле жүрүшү аяр, кебелбейт. Анын бул жүрүшүнө ого бетер сугун арткан уйгур тим эле терисине батпай сүйүнүп келет. Үйүнө жетип, эшигинин алдындагы мамыга бекен байлап, үйгө кирди. Аялына айтып, бир үзүм кебес таптырды. Аны алып кайра чыкты дагы, өзүнчө кооранып, атты көздөй басты. Кудай, пендем десең, мага арнап берген белеги ак кула акчолтой болсун. Жанагы бала мага периштедей жолукпадыбы? Эми Кудай жалгап, мага береке алып келген жаныбар болсун. Өмүрүм ушу жашка жеткенче тилеп жүргөн ак кулам зооломду арттырсын. Зымпоош топтокуп, сылап минип жүрөйүн. Аш тойлордо атагымды чыгарган ат болсун. Ак кула, үстүндөгү ажарлуу жаш кыздарды өңөрүп, көптө колду болоюн. Мына, бул ак кебес ак тилегимдин белгиси, деп коорона кудуңдап ак куланын жанына келди. Көкүлүнөн сылап, кебес байлады. А бул кезде ак кула эки жакты элеңдей карап, тааныш нерсе издеп аткан. Кайдагы бир чоочун жерге келгенин сезип, тумчуккандай абалда болчу. Кечөө, ат түгүл бүгүн эртең менен дагы минген ээси болчу. Ээсеме эмне? Ал жигит менен ынак эле. Негизи ээсин тааный турган. Ал дагы минип алганды гана билчү. Талаада тушалып жүргөн жеринен жанагы жигит алып келчү. Колу менен соорусуна чаап, аста теминип койчу. Ак кулага анысы абдан жакчу. Ал жигит сапырып, чаңын, ташын тазалап, арпадан жем берер эле. Сылап сыйлап тарап, ээр токчу. Мойнунан кучактап, калың жалына башын катып, кадимкидей шу-шу жыттачу. Ал жигиттин андай мамилесине көшүнгөн ак кула турган жеринен уктап кетчү. Качан гана үйдөн камчысын билегине илгеп, зыңкыя кийинген ээси кооранып келатканда көзү умаштай ачыла түшчү. Чынында, ал деле жаман мамиле кылчу эмес. Жалынан сылай таптап койчу. Бир сыйра камчысы менен соорусуна сылап алчу. Бисмилла деп аттанар эле да бастырып жөнөчү. Эл менен кошулуп, көп атчандар жүргөн жерге барчу. Андайды ак кула жактырчу. Анча мынча аттарды теңине албай, кулагын чунаңдатып, чала ула жаңсай тээп, өзүнчө эң алдыда баскысы келчү. Шайды от басып, башка жылкыларга көрүнгүсү келчү. Ээси эреңишке түшчү. Ак кула анысын да жактырчу. Ээсине каршы түшкөн кишинин атын жанына жолоткусу келбей, башын жерге сала калып, буттарынан капша тиштеп, туяктарын сыйра басчу. Кокус ээси оодарылган сыпыратса, ошол жакка ыктай, ээсинин үстүнөн түшүп калбашына аракет кылчу. Көбүнчө ээси каршы адамдын атын оодарып түшөр эле. Андайда эл кыйкырып сүрөп турчу. Ак кула да кошу жеңишке жеткенине сүйүнүп, каны дүрдүй, болгон күчү менен оюн сала чуркагысы келип кетчү. Ээсин жакшы көргөнүнүн бир себеби башка бирөөлөргө берчү эмес. Болгону жанагы гана жигитке берип койчу. Ага дагы эрин аларда, же жайыттан алып келерде гана берчү. Кез-кезде гана минип калды дегече атырылып чаап калчу. Мындайда ак кулага дагы жага бербей калар эле. Ого бетер арышын кере чуркап, бир чери жазылгыча учуп күйүп жөнөчү. Бирок мындай учурда тердеп калса, анда ээси жанагы жигитти тилдеп кирчү. Ал жигит болсо башын жерге салып, үңкүйүп жер чукуп калар эле. Ак кулага ээсинин бул кылыгы жакчу эмес. Болгон күчү менен чуркап алган өзүн күнөөлөгөнсүп, көзүн ирмегилей, мени кечирип койчу дегенсип, жигитти көз кайгы менен карап калчу. Ээсинин кээде бир жакпаган жери бар эле. Көп киши көп атчан жерге барганы жакшы болгону менен, эмнегедир эл тарап аттанган кезде ээси бир башкача жыттанып келчү. Кээде темтеңдеп араң басып келип, бирөөлөрдүн коштоосунда аттанчу. Андайда ээси эки жака ой берчү. Жыгылып кетпесин дегенсип, ак кула дагы ээси огон жака ийле оңдонуп алчу. Ээси жыгылбай калар эле. Анысы аз келгенсип, кээде ошол эки жака оогон абалында чаап жөнөчү. Жамбашын тызылдата, өрмө камчы менен чаап жиберер эле.
Андайда канчалык жини келип, үстүндөгү ээсин үстүнөн кулатып ийгиси келсе да, эмнегедир түтчү эмес. Бирок бир топко көрүнгүсү келбей жүрчү. Жигитке жайыттан карматпай, токутпай, тегерени убара калчу. Бул учурда жигит жалынан сылап, эркелетип кирчү. Ошондо гана жибип кетчү. Ээсинин дагы бир жакпаган жери жанагыдай болуп, сасык жыттанып алганда үйүнө келип, аттан түшпөй эле кыйкыра берчү. Үйүнөн аялы чыкса, аны камчы менен чаап, көпкө чейин ары оп, бери оп кубалачу. Мындайын көргөндө жини келген ак кула жетип барып, араандай оозун ачып, ээсин далысынан капшыра тиштеп, тетигинден алыс ыргыткысы келчү. Айласыз, байлоодо турган үчүн эле калчу. Азыр болсо ошол ээсин көксөп сагынып турду. Өзү жакшы көргөн жигит минип алып, жалаң тоолордо түнкүсүн жүргөнүнөн кайра эле кетерине ишенип келаткан. Бирок ал жигит бүгүн уйгурдун эшегине минип, уйгур өзүн минип алганына үмүт өчө түшкөндөй болду. Эптеп бошонсо, жигит минип алып бастырып келаткан жолун ээсин элестетип, эч нерсеге карабай качып жөнөөрдү күтүп атты. Аңгыча уйгур ак кебез байлап, кооранып алып үйүнө кирип кетти. Ак куланын көзүнө мамыга байланган жип урунду. Бир нерсени эстей койгондой тиштегилеп тартып кирди. Өзүнчө кудуңдап, кыялын аялына айтып, жыргап отурган уйгур аттын дөртүн угуп бир саамга тыңшай калды. Бир нерсени сезе сыртка атып чыкты. Чылбырын сүйрөп, желип бараткан ак куланын узап кеткенин көрүп, жер тепкилей бакырып алды. Көзүм кашайды. Качып баратпайбы кокуй? Эми кантип жетем? Аттан, акчадан, ал эмес эшектен кол жуп калат белем. Ак куланын артынан талпаңдап чуркап жөнөдү. Балейни жетеби? Чылбыры сүйрөлгөн жагына башын кыйшайта, чылбырды басып албаска аракет кыла, тастактаган ак кула заматта алыстап кетти. Такай жалгыздап жайлап, жалгыз кыштап жүрчү уйгурдун жакын кошуналары жок эле. Болбосо алардан ат сурап, тосмолойт беле. Алка-шалка терге түшүп, катуу чуркаганга буттары ооруп калган эме бир топ жүрүп отуруп, араң дегенде ойдогу бир кыштоого жетти. Бул жердеги малчыдан жанталашып сурап кирди. Зымпооч токулгасы бар ат көрдүңбү? Чылбырын сүйрөгөн. Алар көрбөгөнүн айтышты. Анткени жашынып, ойдогу малчыларга көрүнбөй, кыркырларды бастырып, кыя жолдор менен жүргөн жолун эстеп калган эме жол менен ойго түшпөй башка жакка салып кеткен. Тынбай сураштырып, бирок эч дайын билбей, суу жыгылган сырымдын агасы эмне кылаарын билбей калган. Бир күнү эртең менен күн чыга электе туруп, адатынча аттарды көздөй баскан. Ак куласы жок. Жерде кашкасын гана карап калган. Аны алып келип, току алып, жылкыны айдап келиш керек эле. Жылга өйдө өрдөп, жонокко чыга берип, өз көзүнө өзү ишенбей ээси ой түштү. Көзүн ачып жумуп, кайра карады. О Кудай, баа бедин, жаратканым жалгап, бууданым кайрылып келгенби? Ат айланып ээсин табат деген чын беле я? Келдиңби кайра? Деп кардыга түшкөн үнү менен кооранып, ак куланы көздөй аттап буттап жөнөдү. Жаныбар ак кула ээсин көрүп, учурашкандай окуранып алды. Ага жетип барып, сырымдын агасы ак куланын мойнунан, жалынан, маңдайынан шу эттире жыттагылап жиберди. Сүйүнгөнүнөн көзүнөн салааланып жаш кеткен. Кайра жыттагылап, өпкүлөп атып, эр токумдун бооруна ооп түшүп калганын көрдү. Көзү чакчая түштү. Шашып ушуп колдоп кирди. Уюшканы бек үчүн эле ээри түшпөй калган окшойт. Бууданым, канакей минип кеткен сырымың. Аны кайда таштадың? Кайсы жолго калтырдың? Кайда барып, канча жолду баскансың? Деги аман суубу? Тилиң болуп, баарын айтып берсең эмне? Кара көздү кашайтып салган жоксуңбу деги? Койчу, андай сөзүңдү сүйлөбөчү. Балким жетчү жерине жетип, ак куланы атайын кубалап ийгендир. Балким бир үйдө отурганда таштап алып качтың бекен. Бирок өмүрү антип ээн талага таштачу эмес элең го. Азыр кайсы кара теке сүздү я? Кудай колдой көр. Эмнеси болсо дагы баа бедин кыдырып, жакшылыгын тилейинчи. Жүрчү жаныбарым, жүрү. Ак кулага аттанып, үйүн көздөй жөнөдү. Калың кар улам суюлуп, бийик тоодон ылдыйлаган сайын те алыстан бирин серин мал, киши карааны көрүнө баштаганда гана аркан бою аралыкта бараткан канчык кашкыр токтой калды. Жырткыч, ач бөрү деп силерди жек көрчү элем. Көрсө, силерде деле адам сезимдей сезим бар экен да. Ыраазымын сага.
Бөрү, тоң моюндугуң баргы болгону менен ак пейил болот экенсиңер. Ылайым бөрү тукумунун алдынан кыя өтпөй калайын. Ал дагы бутуңдагы белгилеп байлаган чүпүрөк сага белги болсун. Бутуңда чүпүрөк байланган карышкыр көрсөңөр атпагыла деп айтам малчыларга. Мергенчилерге табыштайм. Ошондуктан өмүрүң коопсуз болот. Асага кайрылып келем деген убадама сөзсүз турам, деп кооранып алды Сырым. Аны түшүнгөн Сөп канчы карышкыр коомдонгон бойдон жата берди. Жанына барган Сырым анын башынан сылап алды да: "Кош эми, мени элге жеткирдиң. Эгерде мен сени кайрадан көрүп калсам, минтип ышкырам. Таанып кал", деп аста созолонто ышкырып койду. Антип 3-4 жолу кайталады. "Сезимиң күчтүү эмеспи, Көкчалым? Ышкырыгым кулагыңа сиңип калар. Көрүшөбүз", деди да дагы бир жолу ышкырды дагы башынан сылай кокты ылдый жөнөдү.